ушуга дагы бизге ар бирибизге мүмкүнчүлүк берип атат. Bir günü Hasanul Basri rahimahullahu aleyhiden bir adam gelip soraптыр: "O imam, men gününe tahajjudga turgum kelet. Bir uktap kalam, bağımdakka uktap kalam degende senin günöөлөрүң seni turguzbay atat." Hurmatlı bir toğandar, bul bağımdakka, tahajjud namazlarga turuu dagı adam buyurgan adamga buyuruydu. Kança yerlerden gelip atabız. Bir toğandar, bul dünyada жашообузда ар кандай ысыраптарды кылат экенбиз. Иннаху ла юхиббул мусрифин деп Кур'ан-ы Каримде Алла Таала ысырап кылуучуларды жаман көрөт. Алла жаман көрө турган болсо, Алла жаман көрөт деген нерседен дайыма качынганга аракет кылалы жашообузда. Алла Таала ушул нерсени жаман көрөт десе, ошондон алыс болгонго жакшы көрөт. Өзүбүздү мажбурлайлы. Эгер Алла Таала жаман көрөт деген нерсенин үстүндө жүрө бере турган болсок, anın iki dünyada bizge bir zararı diye durmakta o bir tuğanda. Daima yaşoğuzda Allah жақшы көрген жерге жабышалы, Allah жаман көрген нәрселерден алыс кылалы. Эми Алла Таала ысырап кылуучуларды жақшы көрбейт деп атат. Ысырап деп азыр ар кайсы нерсени сүйлөп атабыз. Мисалы үчүн той берген, башка кылган, bir нерселерди ысырап кылган, кийимди ысырап кылган. Эми муну колунан келгендер адамдын баардыгын ысырап кылып аткан жок. Бирок адамдын бардыгы жолуга турган bir нерсе бар. Бул эмне убакыт урматтуу bir туганда. Алла Таала берген өмүр, кейбирөөбүз 60 жыл жашап атабыз. 60 жылда эч нерсе кылбай туруп күнөөлөр тонналаган, тоодой болгон күнөөлөрдү сүйрөп кетебиз. Кейбир инсан 30 жыл жашайт да 30 жыл артында адамдар эскере турган эмгектерди калтырып атат. Bir туганда бардыгыбыз билип алалы, ошол жерлерде Алла Тааладан сурайлы. Kudayım vakıtı ısrap kılbaydı. Dinimizde alımlarımız ihzaru savfa fe innehu cundum min cunudi şeytan deydi. Savfa degen söz Araplarda. Mına azırı kılam, erten kılam, bir cumadan keyin kılam, 30'ga açıp ondan keyin başlayayım, pensiyaga çıkıp bundan keyin başlayayım, toyum döt korup alayım, ondan keyin kılam. Uşu nerseni kılbağıladı, savfa. Bir nerseni jakşılık iş kılarda savfa. Bir andan keyin kılam, biraz söz korup alayınçı degen. Bul şeytandın azgırığı, şeytandın azgırıklarının, şeytandın askerlerinin arasında en güçlü asker savfa eken. Adamda mına hazır birazdan keyin kılasın, koya turçu dep uşinti azgırat eken. Bir toğanda eç vakıtta bir yerde namaz o vakit geldi ve koya tur kılbaydı. Orozu vakit geldi ve koya tur kılbaydı. Mümkünçülüğümüz var, biröөгө kayır sadaka kıla turgan uçur geldi ve koya tur kılbaydı. Ateneni ziyaret kıla turgan uçur geldi ve koya tur kılbaydı. Kançalagan jaş baldarga aytып атабыз, atenene jakşılık kıl deyip, ошентип тоготпой жүрүп алып атасы өлгөндө мүрзөгө барып ыйлап атат. Мүрзөдө 70 жыл ыйласа да пайда жок, урматтуу bir туган. Атенеңдин көзү тирүү турганда жүрөктөрүн ыраазы кылып коюу ар бирибиздин милдетибиз. Bir нерсени дейин кылам, аны кылам, муну кылам эмес. Kançalık vakıtты bizdin dinimizde birdi versen 10'du veret, birdi versen 100'dü veret dep kançalagan hadislerde aytıp atabız. Bir akça tıyının bersen köbөйөt dep. Oşo siyahtı urmattуу bir tuğan vakıttın berekesi de uşunday eken. Vakıtta bergenibizde, vakıttı namaz menen, vakıttı orozo menen, vakıttı atenenin ak batası menen, vakıttı baldarыбызды bagabыз dep ak emgek menen, vakıttı adamdарды ziyarat menen özübüzgө пайда боло турган, Алла Таала арам кылбай тургандай кылып өткөрө турган болсок, өмүрүбүз берекелүү болот экен. Жок, убакытыбызды бекер көчөлөрдө тентип, ар жерде арганда ушак, ар жерде отуруп ушинтип өткөрө турган болсок, Кудай сактасын, убакыттын берекесин алып, кантип 70ке чыкканын билбей, кантип тиштериң түшүп калганын билбей каласың. Бул Алла Тааланын сырлары менен ойнобойлу бир туганда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да ушундай убакытты ушундай кармайт эле. Эгер пайгамбардын артынан кете турган болсок, пайгамбар ушундай наристе кезинде, бала кезинде bir günü жаш балдар ойноп туруп пайгамбарыбызды чакырганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен ушул үчүн жаралган эмесмин деп барган эмес эле. Урматтуу бир туганда, бул дүйнөдө бардыгыбыз билип алалы, намаздарыбыз ордунда, зикирлерибиз ордунда, ар бир 24 саатыбызды ушундай бөлүштүрүп, андан кийин үйлөргө жатпай, жалкоо болбой, урматтуу бир тугандар, убактыбызды кетирбей, базарга чыгабызбы, каяка чыгабыз, эмне кылабыз, иштеп балдарыбызды адал рызкы менен багалы.
Ушинтип жүрөктөрөпчү убакытты пайдаланбай атып азыр убакыттарды ысырап кылып атып адамдар кедейликке түшүп атат. Кедейлик деген ушундай ал-факру акрабу минал куфр деген. Кедейлик бул кафирликке алып барып кое турган эң оңой жол кедейлик экен. А кантип алып барып коет? Кедей болсо эле кафир болуп калабы? Жок. Ушундай түшүнөлү. Кедей адам кафирдин сыпатын кылып калат. Мынтип кедей болгондо урусак ачканда бир кишиге барып ошоматтан күлкүсү келбесе деле ошо кетсе кошо күлөт. Бирөөгө таң калат, мынтип туруп адамдарды үмүт кылат, адамдын колунан үмүт кылат, ой берип койсо экен. Көрдүңүздөр ушундай. Же урдап кетсем Кудай сактасын. Курсак деген ушундай экен. Кедейликке ошондой түшүп алгандан бир нерсени кафир уурулук кылат, көрдүңүздөр. Ошондой уурулукка өтөт экен. Жалган сүйлөй баштайт экен. Бирөөгө жакшы көрүнөм, бирөөнү жаман көрсөтөм деп ушак сүйлөй баштайт экен. Үйүндө жата албай, курсагы ач болгондон кийин бирөөнү көрө албай, бирөөнүн артынан сүйлөйт экен. Ошентип кафирдин сыпаттары менен сыпаттанганга кедейлик эң оңой жол экен. Кедей болгон адам ошо жакка жакындап калат экен. Урматтуу бир туугандарыбыз, келиңиздер мусулманчылык сыпатыбызды толук ордуна коюп келгиле, убакыттарыбызды бардыгын иреттейли. Ушуну кылам, кыска дүйнөдө качан мага документ берген эмес, мага 90га чыгып өлөсүң деп колумда паспортум жок. Колуман келишинче ушул дүйнөдө бир жакшы иштерди кылганга аракет кылайын деп убакыттарыбызды иреттегенге аракет кылалы. Аллах субханаху ва таала ар бирибиздин ниеттерибизди кабыл этсин.